Мен ар бириңердин үйүңөргө барамын. Текебаев кайсыл жакка барса сөзсүз бир балекет чыгат. Бөрү карыса 1 айлык алы бар. Трамп деле 80ге келгенде көргөзбөдүбү? Кытыгылап көрүшөт да амбициянычы. Сиз бийликти басып алуу аракетини үчүн кармалган экенсиз да. Бул сиз үчүн саясий престижби же чоң катачылыкпы? Мен коррупция менен камалгандан көрө статьясы менен ушул бийликти басып алды деп камалсам, мага орден бергендей эле болот эле. Ош окуясы убактылуу өкмөттө сиздин чоң күнөөңүз бар дешет. Пострадавший биз болдук. Эмне үчүн аны биз уюштурушубуз керек? Мен түшүнбөйм да, эмне үчүн мен уюштурушум керек? А ким уюштурду? Эми уюштургандар бар, мен анын баарын айта албайм. Бирок билесиз. Билем. Сизде кличкаңыз бар экен, түбөлүк талапкер деген. Анткени сиз 3 жолу президенттик шайлоого катышып, бирок ийгиликке жетпепсиз. Мен өзүм уттум деп эсептейм. Көбүнчөлөр айтат экен да, Атамбаев келишине эң чоң салымды сиз кошконсуз деп. Ал сууга түшкөн тооктой болуп кирип келди. Кире берген босогодогу креслого отурду. Өмүкө иттик менден кетти, кечир деди да. 2010-жылы сиз бийликке келгенде Ташиев, Жапаров башында турган Ата журт партиясына куугунтук уюштурган экенсиз. Эми азыр Камчыбек Кыдыршаевди жакшы көргөн укам деп айтып жүрөсүз да, азыр эле айтып атпайсызбы? Буну кантип түшүнсө болот? Камчы үйүнө чакырды резиденция. Баргандан кийин ака коюп не кыласыз? Германияга барып эле мындай жакшы аксакал катары эле иштеп жүрбөйсүзбү? Мен Камчыга мындай дедим. Камчы, кораблдын капитанын билесиңби? Айдым, корабль чөккөндө дагы капитан мындай таштап качпайт. Чогуу чөгөт, аягына чейин турат. Эгер партия өтпөсө, мен партияны эмес, мунун жеке утулушум болот. Мен өтпөсө да барам. Камчы мындай деди да. Өмүрбай ака, сиз жакшысыз, жакшы адамсыз. Сизди сыйлайбыз, бирок баары өтпөйсүз дейт. Мени сыйлашса, жакшы көрсө эмне үчүн өтпөйүн десем, коёмун дедим. Өтпөй калды. Анан кайра сунуш түштү. Элчи болуп иштеп беребиз деп. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн саясий подкаст. Конокто кыргыз саясатынын легендасы Өмүрбек Текебаев байкебиз. Кош келдиңиз. Сизди байке десемби же ата десемби деп мындай тандоо болуп атат менде. Ака. Өмүрбек Чиркешович, сизди эскилер, орто мундагылар жакшы таанышат. Мен сураштырдым да, кээбиркилер айтат экен, Текебаев кыргыз саясатында карт карышкыр. Каалаганын калчап, баарын билет экен стратег деп айтат экен. Кээ бирлер болсо, сизди кыргыз конституциясынын атасы дейт экен. Анткени канча жолу депутат болгонсуз, партияңыз канча жолу парламентке алып келгенсиз. Анан кээ биркилер да айрымдар интригант дейт экен сизди. Мындай интригант өмүрүндө тарыхта болгон эмес деп. Эгер жаш муундарга түшүндүрүп кетсек, сиз Өмүрбек Текебаевден ким? Мен биринчи кезекте мугалиммин. Парламентте да ошол мектепте үйрөнгөн ыкмаларым, тажрыйбам зор жардамы тийген. Мен парламентти карап туруп, ушу классты элестетип сүйлөйт элем. Мугалимдерде бир мындай эреже бар. Опорный точка деп коет, классты карап, жакшы окуган деле эмес, начар окуганды карап, анан көңүлү токтогон балдар бар ары бери караганчы. Ошолорду карап, угуп атабы, түшүнүп атабы, ушу үчөөнү менен тең кетишим керек. Эгер акылдууга айта берсең, тигилер түшүнбөй калат. Акылсызды карап, укпаганды сүйлөй берсең, булар зеригип калышат да. Ошон үчүн мен парламентте мындай карайт элем. Билесиңер, бир жолу сүйлөп атып, Кожобек каякта? Чыныбек айтты, Чыныбек, Кожобек каякта? Кожобек, сиз менден сөз чыкпайт деп тамашалагамда, анткени опорный точкаларды мындай карап турат элем. Анткени сөздү түшүнгөндөр баш ийкеп турат, колдоп турат, жаман көргөндөр үтүрөйүп турат, билинип калат да. Жагып атабы, жакпай атабы. Анан аудиториянын настроениясын караш керек. Мен бир мен айтып берейин. Анан бир жолу мен чыгып сүйлөп калдым, залдагы сындап атам. Кимди? Атамбаевди сындасам керек да. Анан анда тарапташтары бар да, болду деп сүйлөтпөй коет да. Анан мен ошентип туруп, Чыныбек акынчы айтты да, Өмүрбек Чиркешович, убактыңыз бүтүп атат дегенде, кое туруңуз, урматтуу Чыныбек Акунович. Сөзүмдүн аягында сиз жөнүндө да айтамын дедим да. Анан ал залдагылар сүйлөсүн деп кыйкырышты. Анан дагы бир 5-10 мүнөт сүйлөп туруп түшүп кеттим.
эми фамилияларын айтпай коеюн. Чыныбайдын эле партиялаштары. Чыныбайдын эле партиялаштары эмне айтпадың, эмне айтайын дедиң эле дейт. Кызыгып калды. Кызык. Эми алар Чыныбайды сындайт деди да. Жанында жүрүп, жаман көргөн, ошого жамандык каалаган. Анан ушуну азыр Текебаев согот экен деп сөз берелик деди. Анан мен айтарын айтып, анан кийин Чыныбайга тийишпей айткан жокмун. Анан кийин Чыныбайга айттым. Жанагы көрдүңбү? Ким дос, ким кас экенин билип ал. Ким менин сөздү узартсын деп добуш бергендердин баары ушул сени сындайт экен деп узартты. Болбосо кыйкырып атышкан сөз токтот деп. Демек карт карышкыр деген нам туура эле жарашат деп ойлойсузбу? Жок, мен эми жана мектепте сабак жүрдүп, ошондон алган тажрыйбаларымдан пайдаланам. Мен өзүмдү мугалим катары сезем. Каякта Парламентте деле мугалим катары сезчү элем. Азыр да мына эгер жумуштан кетем да эртеби кечпи. Ушу сендей болуп бир студия жасап, өзүм даават жүргүзөйүн деп атам. Ал диний даават эмес, бул светский даават болот. Мен бир-эки проба кылып көрдүм. Кыргыз элди сүйүү, намыс, элдин намысы, жеке адамдын намысы жөнүндө бир таксисти, анан бир Назар деген мектеп окуучусун мисал кылып сүйлөдүм эле. Бир 100 миң деген просмотрлар болду, жакшы комментарийлер болду. Эл мына ошондой сабактарга мындай муктаж. Бүгүн ал нишаны диний агитаторлор деп коеюн, или дааватчы, диний кызматкерлер, ушу дин багытында сүйлөгөндөр адамдарга ушул рекомендация, сунуштарды кантип жашаш керек, эрежелерин, тартиптерин үйрөтүп атат. Башка үйрөтө турган институт бизде калбай калыптыр. Илгери мен мектепте этика и психология семейной жизни деп сабак өтөт элем. Бүгүн академиктер, илимдин докторлору коомдо мындай түшүнүлбөй калды. Алардын академиялык сөздөрү, эл түшүнбөгөн терминдери оор болуп калды, эл кабыл албайт. Мурун КТР, ЛТР деп тиги башка массалык маалымат каражаты жок эле, ошолордун сүйлөгөн айласыдан мындай угушат эле. Бүгүн массалык маалымат булактарды децентрализация болду, чачылып кетти. Ар бир адам өзүнчө массалык маалымат каражаты, ар бир адам өзү редактор, өзү режиссер. Бунда таптакыр башка реалдуулук пайда болду. Адамдарды мындай жакшылыкка, тартипке, прогресске мындай чакыруу мындай аз болду. Мен ойлойм, ушу мамлекет мына ошондой ишти уюштургандарга жардам бериш керек. Мен азыр эми бул дин даават айткан, динди аралаштырып сүйлөгөндөрдү мындай жападан жалгыз дебейм, андайлар көбөйдү. Мисалы азыр коуч дегендер бар экен. Акчасын төлөп барып угушат. Динчилер бекер айтат. Акчасын төлөп барып уккан адамдар бар экен. Демек адамдар муктаж да. Угуп жүрүп төлөп угушат. Адамдар ушул акылга, кеңешке муктаж. Батышта адамдын өзүнүн дантисти, тиш доктору болуш керек экен, юристи болуш керек экен. Анан врач сөзсүз, анан бир психологу. Өзү ишенген, ымандай сырын айткан, анын кеңешин уккан, анан акча төлөп берет да. Анан бизде деле коом ушуга мындай муктаж. Жанагы психологдун бир түрү да, психологдор да көбөйдү бизде. Сиз менин кийинки суроомо жооп берип коесуз, бирок бул андай болсо да бере берейин. Мындай бир комментарий окуп калдым да Facebook'тан. Текебаев кайсыл жакка барса, сөзсүз бир балекет чыгат дейт. Анан азыр шайлоо жакындап калды. Ошондо Кыргызстанга атайын план менен келдиби же саясаттан кеттиңизби? Мен айтып жүрөм, Тулпар тушунда дегенде ар бир адамдын өзүнүн заманы болот. Мына кече да Эрнис Кыязовду айттым, дагы бир кыскача айтып койгум келет. 90-жылдары Советтер Союзу урап, коммунисттик идеология банкрот болуп,
бир партиялуу монополиялык система жок болгон маалда мен саясий аренага чыктым. Ошол кезде мендей типтеги, мендей көз караштагы адам керек болгон экен. Ошон үчүн мен эл колдоп кетти. Ошол глобализмдин башталышы болгон, глобализм деп ал дүйнөнү каптабадыбы? Либерализм глобализм менен кошо идеялары каптады, эркин соода деп БТОлор түзүлдү. Мына ошол замандын мен өкүлү, ошол идеялардын алып жүрүүчүсү болдум. 10-нчы жылдардан баштап бул идеялар акырын мындай кризис дебейин эми басаңдай башташты. Ага альтернатива глобализмге бул национализм, либерализмге авторитаризм деп кое берейин, авторитаризм. Анткени алар дагы өзүнүн терс жактарын көргөзө баштап, табигый түрдө ушул коомдун дененин тиги организмдин реакциясы. Грипп болгондо деле эметесиң да. Анан ушинтип мен айтып койгум келет сага, Фейсбукта жазгандарга, көрүүчүлөргө эч убакта бир нерсе түбөлүктүү болбойт. Аны коом өзгөрүшүн каалайт. Ага жооп катары реакция жасайт. Анан 10-нчы жылдардан баштап, мисалы мен барган Европада правый деп коет. Оңчулдар. Булар оңчулдар националисттер. Ул биринчи кезекте Америка, биринчи кезекте Америка, анан калганы деп Трамп айтып аткандай, биринчи алар өзүнүн мамлекетин ойлойт. Анан өзүнүн элин ойлойт, анан калгандар экинчи планда. Муну жана нацизм эмес, национализм, патриотизм деп койсо да болот да. Бизде анан мекенчилдеп, бизде да 10-нчы жылдан баштап национализм, кыргыз дегендер, клеткада отурса да калпак кийип жүрүшпөдүбү? Камчыларчы. Булар ошол толкунда пайда болгон саясатчылар. Патриотизм, мекенчилик деп аташты, улутчулбуз деп атады жакшы мааниде. Бүгүн ошол мына Трамп келди кайрылып ошол лозунгтар менен. Европада көп өлкөлөрдө ушундай партиялар утуп атат. Көп өлкөлөрдө бул күчөп атат. Анан заман өзгөрдү. Заман өзгөрдү, эл өзгөрдү. Алардын каалоосу өзгөрдү, түшүнүгү өзгөрдү. Албетте атталмашат мындай учурда. Мен анан жөн эле барып 90-жылкы жылкы идеяны азыр түртө берген менен элге сиңбейт. Анын үчүн ошол эл менен кошо мындай мен өзгөрүшүм керек эле. Бирок мен бир эмени айткам, мен туура түшүнүшүн каалайм. Вообще чубак мага айтканда, Өмүрбай ака, эч убакта дин жөнүндө сүйлөбөңүз деп. Дин жөнүндө сүйлөбөңүз депчи. Анан бир айткам мен. Мисалы, кээ бир адамдар ушул добуш алабыз деппи, элдин көңүлүн бурабыз деппи, менен эле жүргөн көп саясатчылар азыр мындай өзүнүн динчилдигин көргөзүп, мурун батыштын акылдуу сөздөрүн, терминдерин кошуп сүйлөсө, бүгүн арабча кошуп сүйлөп, кадимкидей эле мындай молдо болуп кетишти да. Ал мен эми аларды айыптабайм, мындай добуш алыш үчүн болуп атат деп. Ошондой болуп кетип атат. Анан мен айткамда, мен добуш үчүн намаз окуйм. Окусам көңүлүм үчүн, өзүңүз үчүн, жүрөгүм үчүн окуйм да. Анан саясий көз карашым үчүн мен өзгөрбөйм. Мен кандай болсом, ошондой калдым. Эгер ошондой Текебаев 30 жылдай керек болду. Эми башка заман келсе, анын башка каармандары бар. Мен ошо өзгөрбөй эле ушул калганым оң деп эсептейм. Elite House – это 17 масштабных проектов в Бишкеке и 4 на берегу Иссык-Куля. Наша цель – создавать локации, где хочется жить, отдыхать и зарабатывать. Жилой комплекс Нью-Сити – 763 единицы недвижимости. Жилой комплекс Нью-Йорк – 803 единицы недвижимости.
Жилой комплекс Нова-Сити. 860 единиц недвижимости. Жилой комплекс Южные ворота. 204 единицы недвижимости. Жилой комплекс Элит Классик. 70 единиц недвижимости. Элит Хаус. Компания с 12-летней историей. Проверена временем. Создана для будущего. Динге азыр кайтып келебиз. Ооба. Бирок Советтер Союзу жөнүндө суроом бар. Сиз Советтер Союзунун кишисисиз да. Ал жакта билебиз, баарыбыз билебиз, теңдик идеологиясында тарбиялангансыз. Бирок кийин демократия, эркиндик, парламенттик система менен белгилүү болдуңуз да. Бул өзгөрүү эмне себептен болуп калды? Биздин үйдө эң көп мындай айылда библиотекабыз бар эле. Атам дагы бир аз мындай эркин ой жүгүртөт эле. Азаттык тугабыз деп мындай радио эски приемнигибиз бар эле, ошондон мындай ошондо 60-жылдар издейт элек. Угул баса дагынчы. Ана мен кече Эрниске айткандай кырда ал үйдөгү эркем мүнөздүк жана жок дегенди билбеген. Атам бир аз мындай башкача ой жүгүртөт эле. Башкача дегенде мисал катары. Мисалы менен көп талашканда, мисалы атам айтат, бизде безработица бар дейт да, Советтер Союзунда. Биз Америкада безработица бар экен, бизде бар дейт да. Кантип бар иштеп атпайбы, жалкоолор гана иштебейт. Мына колхоздо баары эле иштейт го дейт элек да. Азыр билем, анан атам айтат эле, эмне иштеп атат го десем, ал жөн эле мындай иштебесе деле жана биз пакта талаага айдап ошол жерде иштебесең да тур дегендей имитация. 10 адам иштей турган жерге мындай 100 адамды мындай алып барып коюп эле мындай толук кандуу иштебеген 30 сом, 60 сомдон алышат эле бир айыначы. Анан ушунда атам айтты эле да, Андижан базарына барсаң, мен биринчи мандикар деген сөздү ошондо уккам да. Андижан базарына барсаң, көчүгүнө кетменди коюп, кетменди олтуруп, мандикарлар олтурат. Ошолор жумушу жоктор деп айткан эле. Ал кезде жөн эле колхозчу адам болгон, безработица бар, алар каерде, тигил бул деп айткан, мындай эч кимдин оюна келбейт эле да. Мен чоң атам Текебай жоош момун киши болгон дейт. Атам айтат эле, 30-жылдары бир Батырбек деген биздин туугандарыбыз корбашы болгон экен. Анан алар келгенде айылдагылар уун бир бөлөлөрдү алып барып беришет экен. Анан атам айтат, мен атам учкаштырып алган дейт. Көңөрүп алган дейт, учкаштырып алган. Анан корбашы, Текебай, бул уулуң чиркешпи, чоңоюп калыптыр деп айтты дейт да. Бул 30-жылдары. Анан ошентип мындай айтат эле. Анан кийин экинчи туугандарыбыз булар кызылдар болгон. Ал убакта экиге бөлүнгөн да. Анан аларга деле барып теге чоң атам алар менен да жүрө берген. Басмачылар келсе, буларга да барып. Элдин баары ушундай болгон, бирок мен кичинекейимде ошону угуп алып арданат элем да. Эмне үчүн алардыкындай болуп, мен чоң аталарым кызыл комиссар болуп, басмачылар менен согушпайт. Анан жок эле дегенде басмачы болуп кетпейт. Аягына барып, биягына деле барган жөнөкөй эле мындай мужик болгон экен деп, ошол кезде мындай арданат элем да. Ары же бери болбойбу депчи. Анан биздин айылда тууган адамдар бар. Бири корбашы болушуп, экинчилери кызыл комиссар болуп, бири-бирин атып, мен о чоңойгонго чейин ал неберелери душмандашып жүрдү. Душмандашып, кадимгидей мылтыктарын октошуп. Анан мен Алакул деген классташым бар эле, бир күнү үйүнө барсам, ушу мылтыкты шынтып отуруптур, кирип, эмне о десем, мени дейт тиги корбашынын небереси атамын деп, макапаянын ичинде тиги мылтыгы менен жүрөт. Ошол деңгээлге чейинби? Ошол деңгээлге чейин. Жакында эле мына ошол кино тартса болот. Идеология деп туугандар, үй-бүлөлөр ушундай душмандашкан болгон. Мен эми жана айттым да, мен кайдан келип чыкты дегенде, мен ошол жары же бери болбойбу деп кадимкидей арданат элем. Эми көрдүңбү, кичинекей кездеги мүнөз таасир берди. Ошентип чоңойсоң, анан ары же бери болосуң да.
Нары бери тандоого келгендечи, нары же бери болгондо сиз эмнеге мындай эркиндикке тандоо кылдыңыз? Кайсыл себеп, эмне себептен дейиличи? Эми Мындай барбы бир көчө фактор болуп кетет го, окуябы же ошондон кийин мен болду, мен эркиндикти колдойм деп. мен жана кече айткандай мектепте эле мындай Ошол эле таасир менен айтышат элем, талашат элем, тескери сүйлөйт деп коет го. Кадимгидей эле жогорку окуу жайга келгенде семинарларда кадимгидей талашат элем. Мен курсташтарым, классташтарым азыр айтып калат, ошондо кайда сен ошо башың жетти, ал сөздөрдү каяктан үйрөндүң, бизden калат элек депчи. Анан кайсыл бир чөйрөдөн жүргөн угуп, анан ошондой көз караш калыптанып, анан 89-жылы мен Народный фронт түзөмүн деп Бишкекке келип, Илимдер академиясынан Райкан Төлөгөн, Эмил Каптагай, Алмаз Акматалиевтер менен таанышкам. Алар Прибалтикага барып, Народный фронттун уставын алган экен. Мен бир копиясын алып кетип, элдик фронт түзөбүз деп түштүктө биринчи баштаганбыз. Мени кармап армияга болтурбай коебуз деп учредитель чогулушту. Кармап 3 айлык армияга 89-жылы алып кетет. Анан мен кеткенде директор айтты, Өмүрбек жакшы жигит эле, эми муну жиндикканага жаткырып, ошондон ары мындай жок калат. Советтер Союзунда ошондой эле да. Деп мындай мугалимдерге айткан экен да, жаш мугалимдерге. Анан мен бардым, демократия башталып калган, СССР эл депутаттарынын биринчи курултайы болуп атат, съезди. Түз угузуп атат. Анан мен ошол угуп, кечинде чатырларда жашайбыз. Мен айтып берем, өзгөрүүлөрдү кандай болуш керек. Анан бүт солдаттар, офицерлер келип угушат. Анан мен аларга лекция окуп эле калдым да, жиналып келди. Мен эч нерсе дебейт, занятияларга барбайм, тамакты жаш балдар алып келип берет. Мен ал жерде дават айткандай эле, азыркы сөз менен айтканда дават айткандай эле болуп калдым. Анан алар эмени бузат деди окшойт деги солдаттарды. Анан кайра мындай үйгө алып келип машина менен полковник, обл военный комиссар, ал жерде область деген Кыргызстандын жарымы. Үйгө өзүлөрү алып келип таштап кетишкен. Анан таштап кетишти. Ушулардын баары жана шайлоонун алдында болуп атат. Мен анда мен иним Асылбек бир орусча китеп алып келди. Ошо Америкадагы ошол саясий роман. Америкадагы шайлоолор, конгресс, сенаттарлар жөнүндө экен. Ошондо шайлоо кандай болот, анын технологиялары жазылган да. Башка бизде учебник же тажрыйба жок да. Мен ошондон көрүп, анан кандай болуш керек, тигиндей болуш керек, технологияларын ошондон билген элем. Китептин аты кандай? Ошону эстей албай атам. Анан кайдан тапканын билбейм, бир жерден алып келди да. Орусча эптеп мындай кайталап кайра окуп тилек шаар эмет берсек дегенчи ал кезде. Анан технологияларды ошондон үйрөндүм. Анан 2-3 окуя, мисалы ошол армияга алып кетип жок болду деген жерден анан кайра биздин военный властьтер советтик армия деген эмне? Кайра алып келип таштаганда бир дүң болот айылда. Анан балдарды бактага чыгарбай койдум, дагы дүң болот. Мен область деңгээлде мындай сөз болуп, район мындай билип калган. Андан мурун деле биз райондо иштеп жүргөндө достор менен дагы биз ал жерде дагы эме түзөбүз деп. Ошо бул съездден мурун болгон 88-жылы. Бушурманкул ажы деген ажы бар эле. База Оргондун ажысы. Анан биз 2 методист барып, сизди СССРге шайлоого депутаттыкка жылдырайлык дедик. Ал кезде молду депутат болот деп эч ким оюна келбейт эле. Койчу, ушундай болобу? Болот. Ушундай болуп атат. Демократия келди деп. Анан эмне кылыш керек деди. 500 подпись жыйнаш керек десек,
Макул деди. Жума күнү бир 1000ден ашык жыйнап коюшуптур. Анан мен өзүм мага да берген адам болуп, тиги кагаздарын алып келип регистрация кылам дедим. Чаң тополоң райкомдо. Анан кийин аны мындай алдыртып коюшту. Анан кийин айтып жүрдү да, сени мага периштелер жөнөткөн экен. А тиги 3-чү секретарды шайтандар жөнөткөн экен. Ошонун сөзүн укпай эле койсом болмок экен деп. Кийин молдочон эмелер Москвада отурушту. Кийин биздин легендарный парламентке молдолор келди. Ошону алдан ала көрүп, мындай сунуш кылганбыз. Ошондо анан районунун башчысын чакырып алып, ката кетирдиң, келечегиңе балта чаптың, эми мындан кийин жолуң келечегиң болбойт деп мени районодон жумуштан айдаган. Анан кайра жана өзүм жана мектепке келген. Ошентип жумуштан мени анан дагы бир Эргеш деген жигитти айдады. Ал кийин экөөбүз жана партияны түзүп азырга чейин ал биздин партияда да айдады. Анан мен айтып коем да, жана Сурманкул Ажынын сөзүн бир аз башка буруп. Ошол анан мени тиги саясий жолумду мен ойлойм барыбыр ошол мечитке барганымдан башталдыбы депчи. Анткени мен эми өзүм намаз окуган менен дин эркиндигин, динге ишенген адамдардын прогрессивдүү роль ойной ала турганын, дин биздин улуттук идентификация болгон иденттүүлүгүбүздүн бир чоң бөлүгү экенин ошону менен айтабыз дедик да. Компартияга башка каршы кое турган ал кезде мындай уюшулган күч жок эле. Анан ошол окуялар болуп эле мен уже шайлоого мындай даяр болдум. Жок, даяр болуп калдым. Даяр болуп эле. Мен азыр ушуну атайын жасагандай болом да, ал жерде атайын эмес, ушу жашай бергенбиз. Анан мындай карасам шайлоого даяр болуп калыптырмын. Койдум, 11 адам койду. Биринчи турдан 70 канча процент алып, биринчи турдан өткөм. Бир айлыгым кеткен. Бир айлык менен 150 сомдой. Анда көбүн мен плакат чыгаргам. Ал кезде программа таратпайт эле. Мен өзүмдүн сүрөттөрүмдү, фотографияларды чыгарып билип, типографиядан баспайт эле да. Анан мугалимдер, мен студенттерим ошо университетинде бир аз иштеп калгам. Компьютерлер жок эле ал кезде. Анан алар компьютерден жанагы басып беришип, анан үйлөргө программаларды мындай тараткам. Жана китептен бир окудум дебедим. Ошол жерде окуганын баарын мындай жасадым. Ар бир үйгө жеттим. Мисалы айтат, мен бир жерден сүйлөп атам. Мен ар бириңердин үйүңөргө барамын деп сүйлөп атам да. Ар бириңердин үйүнө барамын деп. Анан кийин кишилер айтат, кантип ар бир үйүнө келет эле, жөн эле айта берет экен деп ойлодук элек дейт. Анан фотографияң менен кийин кагазың мындай келди. Биз мындай түз түшүнгөн экенбиз. Ар бир үйгө мындай келдиң. Өзүң келбесең да кагазың келди, сөзүң келди. Анан коңшулар келип мындай талкуулап келишти. Кызыктуу экен бирок чындап эле мечитке барып калганыңыз, ошол кагаздар келип калып, китебиңиз ошол жерде келип калган, кадимкидей алдын ала айткандай эле даярдангандай болуп сезилип. Даярдангандай болду. Мен азыр мына айтам, жана Кудай урушун деп коет го. Бир бирдиктүү план жок эле да. Анан аны жасап, муну жасап, айтып жашоонун өзү планы болгон. Жүрөп, мындай да жашоонун планы муну жана Кудай жетеледи деп коет го. Даже интуиция жок эле. Анда план интуиция болуш үчүн бир планың болуш керек да. Ооба. Анан ошентип өзүнөн өзү кырдаал мени алып чыккан. Ана азыр айтып атат шайлоо деп. Азыр заман башка. Бул заман өзүнүн каармандары бар. Эл башка. Анан десем ишенишпейт. Мага сенден башка да далай адамдар келет да. Келип эле, жок, бөрү карыса 1 айлык алы бар. Трамп эле 80ге келгенде көргөзбөдүбү? Ал бул деп мага ишенишпей мындай кытыгылап көрүшөт да амбициянычы, мындай эмне дээр экен деп.
Анан мен сага айткан сөздү эле айтам, заман алмашты деп. Алар мени жана саясатта жана өлүмүш деген тактика бар. Анан мындай унчукпай калса, тиги болсо мындай жок болуп кетти эмес. Алар өлүмүш болуп, мындай бир моментин күткөн тактика бар да. Возможно, алар менен ошо өлүмүш тактикага өтүп алды деп ойлошу мүмкүн да. Бокста барго, бир урганда жыгылап, дароо турбай 9га чейин жатат. Ооба, бир аз эме Эсе алып кичине мындай эме боло алайын. Анан 9 дегенден турат да. Анан адамдар ошо өлүмүш тактикага өтүп алганбы деп да мындай шек санап мени көрүп, сынап көрүштү да. Бул суроону деле ошондой катары мен кабыл алдым. Жообумду айттым. Макул, эми кийинки бул жак боюнча жооп алдык. Кийинки суроом саясатчылар жөнүндө. Сиздин учуруңузда батыш тарапта саясатчылар популярдуу эмес, аларды көбүнчө спортчулар, ырчылар, попартистер көбүнчө ошолор популярдуу звезда болчу да. Бирок эгер биздин эле ошол Кыргызстаныбызды карасак, ал учурда мындай саясий ишкер бул саясатчы деген мындай кадимкидей ырчылардан да өткөн болчу. Дайыма алардын сөздөрү чыгып турчу. Аларды мен өзүм эсимде, кичине кезимде айтып атпайм, мен кичине кезимде болчу. Сизди таанып, эмне кылаарыңызды билбейм, бирок Текебаев ким экенин билчүмүн да. Бул эмнени билдирет? Кыргыз эли ушунчалык саясатка жакын беле башынан? Бул эмнеге культка айланды? Биринчиден, Нурсейит, сага рахмат айтам. Издеп таап, подкастка чакырганыңа. Кыязга макул болдум, анын себебин кече айттым. Сага макул болдум. Болбосо мына жазылгандар көп күтүп атканда. Чакыруулар дагы сизге да ырзычылык, биз тандап келебиз. Мен сандаганым, биринчиден сен жаш саясат, 22-десиң. Кече сүйлөшүп отурсаң, ошол катышып жүргөндөй эле 20 жыл мурунку, анда сен жаңы төрөлгөн кездеги ситуациялар боюнча мындай катышып жүргөндөй айтып атасың да. Биздин балдар 22-де мындай саясаттан эчтенесин билбейт. Рахмат. Анан подкастыңды ачып көрдүм. Анан колдоп коеюн. Жаш бала экен деп келдим. Анан ал кезде мега популярдуу болгон учурларыбыз болгон саясатчылардынчы. Хит болгонсуз, мындай эле айта албайм. Ооба. 2005-2007-ге чейин ким микрофондо болсо жогорку кеңеште, ошол эл КТР көргөзөт эле, журналисттер ошол жөнүндө жазат эле. Башка тың чыккан, башка акылдуу адамдар жөнүндө эч ким мындай билбейт эле. Анткени алар ал жерге жетпейт эле. Өзүнчө кайсы бир монополия, элитанын монополиясы болду, бар эле деп айтсам болот да, информация талаасында. Ошон үчүн саясатчылар мега популярдуу болду. Аларды даже эмчектеги сага окшогон балдар дагы кызыгып мындай карады. Ошон үчүн биздин эл мындай политизированный эл болду. Кече бир казак сүйлөп атат Америкада. Кыргыздар абдан политизированный эл депчи. Баарын билишет, талкуулап турушат Америкада жүрсө дагы деп. Биз политизированный эл болдук. Ошон үчүн биздин элде коңшулардан айырмаланган мүнөз, улуттук мүнөз пайда болду. Биз мүнөзүбүз менен айырмаланабыз. Анан көбү Текебаев 30 жыл эмне кылды дейт. Балким менин кылганым граммда өлчөнбөйт, сантиметрлеп өлчөнбөйт, кол менен кармап сезбейсиң. Мен кыргыз элинин ушул мүнөзүн жаратканга салым кошкондордун биримин. Анаса. Опрос жүрдү. Мамлекеттин чечимине сиздин таасириңиз болобу? Сиз сиз деген эл деген өзгөртө алабы дегенде, коңуш өлкөлөрдө катталар чечет деп 20% мен да пикирим угулат деп айтты. 80% катталар чечет деди. Орусда демократия тигил бул дейбиз. Аларда менин добушум чечет дегендер 40% болду. Кыргызстанда 67% болгон. Бул жана 10-жылдардын кийин жүргүзгөндө, то есть кыргыздар мен добушум, мен позициям чечет, мен чечемин, мен аныктаймын деген мындай батыр мүнөз эл болдук. Мына ошондой мүнөз пайда болду. Мен кече айтканда, эгер мен азыр конституцияны кайра жазсам, гражданин деген сөздү эге деп жазмакмын. Мисалы Кыргызстандын гражданин эмес, Кыргызстандын эгеси деп аталмак. Кожоюн деген.
А башка өлкөлөрдө Бухара дейт. Бухара деген бул падышанын подданный дегендей, ошонун кызматын кылган, анын менчигиндей болгон мамиле да. Начальник, подчиненный дегендей мамиле. А биздики жаран бул мындай тең, үчөө. Бир эмен жаран деген бул жердеш дегендей, мекендеш дегендей сөз экен. Мындай тең атабыз деген. А наоборот мен эгеси жана элибиз ушундай мүнөздө пайда болду да. Ээсимин деген. Бирок мындай суроо жаралат да. Эгер балким сиз айтып атпайсызбы, ушуга салым коштуңуз депчи, биз элибизге мындай эркиндикке жакыныраак кылып. Бирок көбүнчүлөрдө ой пикир бар го, кыргыздар кечке эле президенттерин алмаштыра берип, ошондой саясий кырдаал боло берип, башка мамлекеттердин, кошо мамлекеттердин артта калып калды өнүгүү боюнча. Балким бизге башынан эле авторитардык ушундай бир өлкөлөр керек деп турупчу. Бул ойго мен ички саясатка аралашпайын дедим эле. Ошо бүгүнкү күнгө чейин айтып келейин. Бягын айтпайм. Атамбаевдин Акай авторитардык президенттик башкаруу менен жашаганбыз. ого. Бакиев деле супер концентрациялык накта президенттик ошондо баштаганбыз. 10 жыл, 1-2 жыл парламенттик болуп туруп, анан Атамбаев да өзүнүн колуна бийликти жыйнаган, эми баарыбыз көрүп эле турдук да, бир адамдын айтканы болуп калган. Анан биз чыныгы мындай парламентаризмге жеткенибиз жок. Ошон үчүн анан ошол маалда жана дүйнөдө либерализмдин мындай кризиси, глобализм кризиси болуп, эл башка жака ооду. Биздин жаныбызда Кытай ийгилик көргөзө баштады экономикалык. Анан эл айтты да, теке болсо деле сүт берсин деген макал бар го, авторитаризм болсо деле элин багып өсүп атпайбы деди. Коңшуну карады. Путин 2000-жылдан кийин нефтинин баасы кымбаттап, Россия өстү. Аяка бизде 100 миңдеген адамдар кетти. Мынакей тартип бар, экономика өсүп атат деди. Казакстанды, анан Өзбекстан, Каримов. Алар дагы мындай эмелерди көргөздү да, теге ийгиликтерди. Анан эл ойт экен. Мына мен бир эмен айтып коеюн. 90-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын ВВП на душу населения, бир адамга туура келген дүң продукция почти бирдей болгон экен. Өзбекстандыкы 7%, 7,8%ка гана көп болгон. Почти бирдей жашаган экенбиз. 96-жылы ошол айырма 60%ка жетиптир. 2000-жыл эң 99%, то есть 2 эсе бизден мындай көп болуптур. 20-жылы 50%. 24-жылы былтыр 31%. Бул эмне түшүндүрөт? Бул биз кууп жетип атабыз да. 25-жылы быйыл 28%. Эгер биз ушундай теп менен өтсөк, искусственный интеллект айтып атат. 34-35-жылы Өзбекстанды кууп өтөбүз. Анан мен ушул жерден бир нерсени айтайын. Биз жаш кезде Сайгак деген обот, Сайгак деген повесть окуйт элек да. Роман, повесть окуйт элек, мектепте окутат эле. Бул Италияны эркиндикке чыгарам деген революционерлер жөнүндө. Анан ошону Войнич деген бир аял жазган экен. Ошол жазуучу аял мындай деп айткан экен да. Бакыт бул салыштырма түшүнүк. Эгерде сенин коңушуңда бир уй болсо, сенде 2 уй болсо, сен бактылуусуң. Тескерисинче сенде бир уй, коңушуңда 2 уй болсо, сен бактысызсың деп коңушуларга салыштырмалуу адамдар мындай өзүн сезет. Абалынчы, бактылуулугу. Биз убагында Швейцария болобуз, Япония деп алыстагыларды айтып атабыз го? Жок. Мен ойлойм, биздин жазылбаган принцибибиз коңушулардан кем эмес жашаш, керек болсо алардан бай жашаш. Бул реалдуу. Азыр мен эмен көргөз эме жазып алдым эле. Даярданып келипсиз, Жок, мен мындай эметип коем. Могу книжкамда бүт маалыматтарды мындай көчүрүп коем. Абдан
жылы жүн продукциябыз биздики 606 бир адамга доллар болгон экен, Тажикстан $487 болгон экен. Бизден 30%ке аз болгон. Анан ошентип отуруп, эменчи жылы анан да түшүп кеткен тажиктер, согуш болгон 207ге түшүп кеттиктер. 130га түшүп кеткен учур болгон экен. Мына былтыр алардыкы 1341 болду. Биздики 2419. Айырмасы 30%. Ушул кармалып келип атат. Эгер биз азыркыдай жүрсөк, бул айырма дагы азайыр. өсөт. Биз тезирээк, быйыл тезирээк өнүгүп атабыз. Быйыл тажиктерден мындай тезирээк. Тажикстанда ал айырма жакындап келген булар кичинечи. Ал айырма кайра күчөйт. А Өзбекстанды Кудай буйруса 36-жыл ушундай кетсек, мындай басып өтөбүз. Биз аларга душмандыгыбыз жок, просто биз өзүбүз тың жашайлык. Спорттогудай эле. Спорттогудай тың жашайлык. Коңшуңан деле сен тың жашагың келет да, туурабы? Коңшуларды карап теге эметесиң. Теге сыймыктанасың. Мен жаш кезде коңшулар капа болбосо керек окса. Конок келип калса биздин үйдөн кашык сурап кетет эле да. Анан кашыктар жетишпейт эле. Анан биздин кашыгыбыз көп экен деп жаш балдарыбыз өзүбүзчө мындай сыймыктанып калат элек да. Биздин кашык көп турбайбы депчи. Өзү эмеде да айткат го, диниңизде да бергендерден болуп алгандардан көрүү депчи. Анан ошон үчүн биз мындай максатыбыз ушул жетиш. Анан Өзбекстан бизден азыр 30% бардам деп коебу, мындай тың жашат деп ойлойбуз. Анан бирок мен ошол эле искусственный интеллекттен сурап атам. Алар бай жашайт деп статистика айтып атат. Бирок алар мандикар болуп Кыргызстанга алар келет да. Кыргызстандык Өзбекстанга барып мандикар болуп иштебейт. Эмне үчүн андай? Жылына бизде 250 миң, азыр андан да көп Өзбекстандан адамдар сезондук жумушка келип иштеп кетет. Кыргызстан. Кеминге барсаң деле иштеп атышат курулушчулар. Көлгө барсаң деле Кыргызстанга. Алар өнүккөн өлкө болсо, бай болсо, эмне үчүн бизге келет деп сурап берип атам да. Жообун билем. Ошентсе дагы мында жообун билишин сынап көрөйүн деп берип атсам, ал мындай дейт. Аларда байлык равномерно, мындай тегиз бөлүнбөйт. Өтө бай адамдар бар, өтө кедей адамдар бар. Мамлекет дагы бай, мамлекетте көбүн алып коет деп. Ошон үчүн өтө кедей адамдар көп болгон үчүн Россияга да барып атат. Аяка жете албагандары Кыргызстанга келип атат дейт. Бизде акча мындай тегизирээк бөлүнгөн. Бул бизде жана менен сфера услуги, кызмат тейлөө тармагынын мындай өнүккөнү менен да болбосо керек. Акчаны бир адам табат. Бирок сен той берсең дүңгүрөтөт. Биз азыр тойду токтотуш керек. Сен дүңгүрөтүп той берсең, тапкан акчаңды. Кыргызстанда жылкы баккан адам акча алат, кой баккан адам акча алат, борсок жасаган акча алат, нан жасаган акча алат, кийим тиккен, баары тойго барабыз аялдар кийим берет да. Кашып боёгон, кирпик таккандар акча табат, таксисттер акча табат, ырчылар акча табат, музыканттар, сенде студиясы бар балдар фильм тартып калды. Love story деп коет. Ошентип эменин убагында, мен азыр статистика бир жерде бар, Союздун убагында Бишкек шаарында 6 ВИА, вокально-инструментальный ансамбль деген коллектив болсо, азыр 1000ден ашып кеткен. Ырчы, чоорчу, сөз мастерлери, тамадалар. Бул бүтүндөй тармактар мындай пайда ошол аркылуу бөлүнөт. Өзү канчалык мен мурун батышта 70% эме десе, кызмат десе, потребительское общество дегенде көрсө, ал улуттук байлыкты бөлүштүрүүнүн бир ыкмасы жолу. Бир ыкмасы бюджетке тартып ал, анан бюджеттен бөлүштүрүп бересиң. Ал баарына жетпейт. Кызмат аркылуу байлык бөлүшкөндө эмгегине жана талантына жараша деп, жана коммунисттер айтканда, эмгегине талантына жараша. Бир ырчыны чакырсаң $1000 келет. Мындай атактуу, жакшырдаган. $100 ырчы бар. Ооба. То есть эмгегине жана талантына жараша мындай таланттууларга дагы
бөлүнөт. Фильм тартып атат, кыска фильм тартышат жана үйлөнгөндөр. Ал жерде өзүнүн сценарийси бар, Өзүнүн балалары бар. өзүнүн баары бар. Маданиятты ошентип өнүгүп атат. Ошол тармак, кызмат тармагы байлыкты мындай теңирак дегендей кайра бөлүштүрөт. Канчалык айланса, жумуш кылган адамдар алып калат акчанычы. Канчалык айланса, ошон үчүн биз акчаны мындай байлар сыртка алып чыгып кетпей, Кыргызстанда жоготконго шарт түзүп беришибиз керек. Өзбекстандан 600 миңге жакын адам, миллиондон ашык адам Кыргызстандан Өзбекстанга бар. Жарым жыл эле 600 барды деп кече чыкты да. Барып акча таштап келишет. Өзбекстандан да бизге ошончо эле келет. Анан мен дагы сурап атам. Өзбекстандан да бизге ошончо келет экен, биздики да ошончо барат экен ал жака. Кимиси көп акча таштап келип атат десем, кыргыздар Өзбекстанга көп акча таштап келет дейт. Анан отелдердин немелерин бааларын берип атат, бир аз $5-10 кымбат экен. Анан негизгиси аларда акы төлөй турган тиги музей, акча төлөп кире турган дейт. Силерде акча төлөбөйт, прирададан бекер көрөт дейт. Анан тамак ашын көтөрө келишет, мындай пакетке салып тоого чыгып дегендей да. Ал жерде мындай эмелер бар да, кухнясын көрөмүн деп, тамак ашын көрөмүн деп, сөзсүз бир жерден чыгып экинчи жерге барасың. Туристтерди алып барат экен, могу базарда чоң казан бар, укмуш плов болот деп, тиги жерде жакшы манты бар деп, анан жегиң келбесе деле осуем деп аласың да. Карап көрөйүн, сынап көрөйүнчү депчи. Анан биз дагы ошол келген туристтерден көбүрөөк акча калтырыш. Анын үчүн көп нерселерди ойлоп табыш керек. Акча төлөп көргүсү келген. Бирок кызыктуу сунуш экен. Мен да ойлонуп салыштырып көрсөм окшошчу да экен. Кызыктуу. Анан биз Трамптай болушубуз керек. Трамп айтып атпайбы? Европаны айтат. Силер алдамчысыңар, Европа дейт. Бизди алдап жүрүп турсуңар. Ака деп коюп Трамп Американы. Биздин машиналарды силер киргизбейт экенсиңер дейт. Почтуна коюп коюптур. А немистердин машинасы, Европанын машинасы Германияга почтунасы жок кирет экен. Азыр мен киргизем деди, силер алып койгула деп, тиги биз силерден канча товар алсак, бизден силер ошончо алышыңар керек деп. Мынча бензин аласың, ГСМ аласың, нефть, мынча тигин аласың деп моюндарын илип койду. Индия менен Кытай менен согушкан деле ошол. Силер бизге көп товар сатат экенсиңер, бизден аз алат экенсиңер. Канча товар киргизсеңер, ошончо бизден сатып алгыла деп алындай. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун эрежесин, жана эркин рынок деген эмени, законду мындай бузуп эле мындай административдик жол менен мындай соода согушун жарыялап жиберди да. Биз деле ошондой болушубуз керек. Өзбекстандан биз канча товар алсак, Өзбекстанга ошончо товар, андан кем эмес товар сатканга мындай аракет кылышыбыз керек. Менимче биздин сиздин сунушуңузду биздин атка минерлерибиз угат болуш керек. Укса сөзсүз түрдө өзүңүзгө орустар айтмакчы на заметку алып койсоңуздар туура болот. Мен кийинки суроого узап өтөйүн. Бул жак тема кызыктуу болду. Бирок биз баягы эле саясатка кайтып келели. Сиз 20 жыл бою оппозицияда жүрдүңүз. Ошол басымга, коркунучтарга туруштукту кантип бердиңиз? Өзү деле 20 жыл бат өтүп кеттиби? Мен атын айтпайын, бир жаш жигит мындан 22 жылы мага келди. Мен сиздей болуп, өмүрүмдө мындай оппозиция болуп болоюн деп атам. Кандай кеңеш бересиз деди. Анан мен айттым. Бул сенин тагдырың. Мен оппозицияга барба деп айта албайм. Кийин алар камалып кетишти. Кемпироватчылар менен жүрүп да. Кто догадается. Анан көрдүңбү, эгер мен бар десем, анын тагдырына, анын трагедиясына мен себепчи болот элем. Салым кошкойм. Салым кошкон болом. Барба деп да айта албайм. Анткени башкача болуп кетсе, кап ошонун сөзүн укпай эле койсом болмок экен деп айтышым мүмкүн да. Ошон үчүн өзүң чечишиң керек дедим. Менин сиздей болуп оппозиция болуп, менин тагдырымды кайталай албайсың. 30 жыл. Анткени мен башка заманда каарманым. СССР башка урабайт.
Кыргызстанды нөлдөн башка мындай эч ким куруп баштабайт. Мен ошол заманда болгом, ошон үчүн биз мындай алмашчылыгыбыз каарман болдук да. Азыр башка заман. Чын эле азыр башка заман. Массалык маалымат каражаттары өстү, интернет, коомдук пикир үчүн күрөш мындай абдан мындай атаандаш конкуренция, кызуу коомдук пикирди талаш, улак талашкандай, азыр коомдук пикирди талашат. Бүгүн эң кымбат нерсе бул коомдук пикир. Армия троллдор бар, башка өлкө боттор бар. Анан окуп турат, эл каяка окуп кетип атат, ким окузуп кетип атат. Ансыз элиңди буруп кетет. Өзүң жалгыз каласың да. Өкмөт делечи. Мисалы, бир оштун мэри жасаса, элдер алаканча казактарга чейин колдошот. Ошол ишти эле башка бирөө жасаса, мындай шылдыңдап күлүшөт дегенде, коомдук пикир менен да иштегенди билиш керек да. Бүгүн эң ушул маанилүү болуп калды. Анан бийликтен легитимдүү эки түзүмдөн турат да, компоненттен. Бирөө юридикалык түзүмү, сен таза шайланып өтүп келишиң керек. Экинчиси элдин ишеними. Ал өзгөрүп турат. Мыйзамсыз келсең дагы, эл сага алаканча колдоп турса, күчтүүсүң, легитимдүүлүк ал камсыз кылып берет. Мыйзамдуу келсең дагы, эл колдобой турса, күчүң жок. Ошон үчүн бул эки компонент мындай сөзсүз болуш керек. Бүгүн элдик пикирдин кожоюндары, аларга ээлик кылган адамдар көбөйдү. Жаш кезде атам торпок жетелеп, кышта алып барып сатат элек, жайлоодон келгендечи. Анан мен айдап алат элем. Кичинекей балам. 3-4 класс, жаш элем. Райцентрге барабыз. Эртең менен 6-ларда кыроо түшүп, суук турат, коргондор. Коргондордун арасында кинодагыдай болуп кетип атса эле чапанчан мындай көлөккө чырктеп чыга калат да, анан келип кол берип. Каяктан келип атат? Канчага сатасыңар деп сурайт эле. Анан атам айтып коет да, далдалчылар деп. Анан мен далдалчылар деген ушундай страшный. Анан бирөөнүн эмгегинен пайда көргүсү келген кишилер деп, мындай ушундай эсимде калып калган да. Анан азыр бүгүн Инстаграмды карасаң, ТикТокто бүт эле далдалчылар. Бирөөнүн машинасын сатат, бирөөнүн товарын сатат, кийимин сатат. Аларды көргөн 100 миңдеген адамдар. Алар каарман. Кандай трансформация болуп өзгөрдү да? Демек, алар популярдуу. Эки орозо бүтүп аткан маалда бир эки бала ошол 5-6 эле блогер 510 миллион чогулту. 510 миллион жинады. Бул деген сөз алар элди мобилизация кыла алды. Эгерде 5-6 адам эле кыска убакытка адамдарды буруп койсо, бирөөнүн добушун алыш кыйын. Алар добушун эмес, акчасын бербедиби? Анасы. Ушундай элди мындай көңүлүн мындай кармап койгон. Илгери биз аларды далдалчылар деп тоотпойт элек. Азыр алар мындай коомду көзөмөлдөгөн, коомдун табитин, оюн, кыймыл аракетин аныктаган адамдар болуп калды. Муну саясатчылар дагы мындай мамлекет дагы эске алыш керек. Демек, оппозицияда туруу бул дагы мындай ар кандай оорчулук болуп калды. Азыр оорураак, мурун башкача жолчу деген айткыңыз келип атабы ошону? Ситуация өзгөрдү да, конкуренция күчөдү. Сиздей боло албайт эми ошол учурда деген. Коомдук пикирди биз ал кезде кармап турсак, азыр жана машина саткандар, там саткандар, пай деп сатат го бир жигит. Мен да көрөм, өзү чыгып калат. Анан да кызыктуу сүйлөйт. Анан кандай экен деп бир көрүп койсуң, пай, жана фазенда. Дагы бир жол машинаны карап койдум эле, бүт машина саткан балдар көп. Алар өзүнүн эмес сообществосу күчтүү, жамаат деп коебу, жамааты күчтүү экен. Алар анча-мынча партиядан мындай күчтүү экен. Бир күнү баарын башын бириктирсе, кырдаалды кадимкидей мындай буруп коюшу мүмкүн. Анасы. Сиз бир ой салып коесуз окшойт эмелергечи, азыркыларга. Кызыктуу. Жок, алар мен азыркылар менсиз эле билет,
соцсеттин күчүн, коомдук пикирди кантип калыптандырыш керек, кантип көзөмөлдөш керек, мындай менсиз эле мындай билишет. Ошо байланыштуу бир суроом. Сиз бийликти басып алуу аракетини үчүн кармалган экенсиз да. Бул сиз үчүн саясий престижби же чоң катачылыкпы? Бир окуяны айтып берейин. 10-жылы майда убактылуу өкмөттү кетиребиз деп региондорду басып алышты да бир групп адамдар. Анын башында Үчөнөкө турган. Анан Үчөнөканы, Исхак Масалиевди камадык. Убактылуу өкмөт камады да. Анан ошол маалдарда мен конституцияны жазып, мен эмес, кеңешме жазып бүтүп калган. Исхак Масалиев ошол кеңешменин активдүү мүчөсү эле. Колдоп, сүйлөп, мындай жакшы жардам берип аткан. Анан ал түрмөгө отургузуп калды. Анан мүчөлөрдөн биз тарыхта калсын деп анан кол жыйнап жүргөнбүз. Исхактын тиги колдоп жүргөнүн билем. Кой ошондагы автографын алып коеюн деп, анан ГКНБга барып, Исхак менен жолугуп, ушинтип отурдук. Анан мен Исхакка айтып, Исхак, дос, мен абдан ыңгайсыз абалда турам. Сенин кысталыш, кыйналып турган абалыңан пайдаланып, мындай кол койдургандай болуп атам. Мен билем сен өзүң кол коесуң, колдоп жүргөнсүң. Ооба, мен эч проблема жок, кол коюп берем дейт. Анан сени кыйнагандай болуп атам, өзүм жаман болуп атам. Жок, беймарал деп анан кол коюп берди. Анан экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Анан Дүйшөбаев айтып калды, акаңды жолугуп кетпейсиңби деп. Болобу десем, болот деди. Анан Үчөнөкөнү конвой алып келди. Жакшы сүйлөштүк. Анан эми оорумун, мындай үйгө чыгып турайын дедим. Жок, Үчөнөкө тиги референдумга чейин чыгарбайт го сизди дедим да. Мен чечпейм, бирок ушинтип айттым да. Десем, Үчөнөкө мындай деди. Өмүрбек, мен ооруп атам, ден соолук, чыгайын, туйгам. Кааласаң, ошол конституцияны мындай референдумга мындай агитация жүргүзүп берейин деди. Анан мен жаман болуп кеттим. Анткени Үчөнөкөнү биз жанагындай железный күчтөр катары билет элек да. База коргондо иштеген, айтканымдай камчы чапкандай болгон, мындай темирдей адам билет элек да. Анан Үчөнөкө дедим, сизди мен тиги антип агитация кылдырта турган адам эмесмин. Анда мен өзүм ит болбоймунбу? Мен ага барбайм дедим. Андай болбойт. Анан Үчөнөкө баа берди. Мен оюмча баа берди. Анан баары бир мен кетип атканда тиги жалгыз калып томсоргондой болуп калды да, мен жок деп койдум. Анан карап туруп анан аядым да, жанагындай адам, кандай адам эле, анан түрмөгө түшкөн жакшы эмес да. Анан мен айттым, Үчөнөкө, сиз тоогурдап камалган жоксуз. Элдин казынасына кол салып, коррупция менен айыпталган жоксуз. Сиз жана чоң революционерлердей мамлекеттик бийликти басып алууга аракет деген статья менен камалдыңыз. Сиз мындан уялбаңыз. Бул уяла турган статья эмес. Деп мындай көңүлүм көтөрүп чыгып кеткем да, анан кийин мен коррупция менен кармалбадымбы? Камашпады мени коррупция деп. Анан ошондо бирөөгө айткам, тиги Канат Исаевга аларды да камаганда айттым, статьяны алмашып эле алсак, мындай мен коррупция менен камалгандан көрө статьясы менен ушул бийликти басып алды деп камалсам, мага орден бергендей эле болот эле деп айттым. Эми бийликти басып алгыла, бул жакшы иш деп айткым келбейт. Бирок эми революционерлер, тарыхта революционерлер басып алган да. Бирок саясатчылардын арасында бул престиждүү болуп саналат. Ооба. Эми коррупция деген статья менен отургандан көрө, муну менен отуруп чыксаң, айырмасы асман менен жердей. Сөздөрдү. Кыргызда айтат го, тиги жыгылсаң төдөн жыгыл депчи. Мен жакшы деп айтпайм, ал деле кылмыш. Эгер эми анан тамашалап айтып калат элек да, бийликти басып алды деп эч кимди соттогон эмес. Бийликти басып алууга аракет кылды деп соттойт. Анткени басып ала албаган аракет болуп калат. Басып алсаң, аны ким соттомой калат дегендей да. Жакшы жооп болду. Сизде кличкаңыз бар экен, түбөлүк талапкер деген. Анткени сиз 3 жолу президенттик шайлоого катышып, бирок ийгиликке жетпепсиз. Бул реалдуу
мындай суроо, сиз ошондо катышканда сиз реалдуу жеңем деп катыштыңыз беле? Же ошол кличкаңыз негизи эле мындай эми арда хайтер деп коесуңарбы жанагы? Хейтер деп коесуңарбы? Эми ал ар заманда болгон. Мен бир эле жолу катыштым. 2000-жылы. Азыр көздөрү тирүү болсо ошол кездеги Райсоветтин төрагаларынан сурасаңар айтып берет. Мага көп айтты, сен уткансың биздин райондан депчи. Мен Акаевди уттум деп билем. Бирок 14%га түшүрүп экинчиликти алгам. Атамбаев 6% алган. Алгам. Мен өзүм уттум деп эсептейм. Жеңишти жөн эле мындай алып койду. Саясий тандем деген технологияны биз ошондой ойлоп тапканбыз. Мен президент, Феликс Шишенбаевич премьер деп чыкканбыз да. 2007-жылы Атамекен партиясы уткан. Билбейм, түштүк тарапта канчалык уттукпу же тең болдукпу ак жолду. Түндүк тарапта утканбыз. Негизинен утканбыз. 2007-жылы. Анан бизди жөн эле Оштон 5009 жоготуп берип, жетпей калды деп алып коюшкан. Башка жактан урдаган, эмелерди көтөрүп качышып тиги урналарды. Ал кезде ошон үчүн анан кийин биз ошентип урдабасын деп жанагы акылдуу урналарды жасаттык. Тигиндей болот, жыйынтыгы дароо чыгат деп ошондон улам шайлоо системасы реформа болду да. Анан дагы көп сурап калат, Текебаев эмне кылды? Биз шайлоо системасын көп ишти баштадык. Ошонун бири шайлоо системасы реформаланды. Азыркы бийлик андан ары реформалап, азыр жүргөн жеринен эле мындай телефондон добуш бере турган система киргизип атышат. Заман өзгөргөн сайын шайлоо технологиялары дагы ушинтип өзгөрөт экен. Анан мен 6 жолу шайлоого катыштым, 6 жолу өттүм, 2 жолу өттүм. Общий республикалык эмеде уттук, эмебизди алып койду. Мен жыйынтыгын урдап койду. Бири Акаевдин, экинчиси Бакиевдин заманында. Эми ошол кездегилерден сурасаңар айтып берет. Анан эмне үчүн төөлүк талапкер дейт? Мен ар дайым өтүп жүргөм. Бир жолу утулдум. Ошол жөнүндө айтып берейин. Кызыктуу. Акыркы шайлоо 21-жылы болду. Ооба. Мени элчи болуп кет деп Сооронбай Жээнбековдун атынан ошол кездеги спикер Дастан Жумагулов ооруканада жатканда бир нече жолу айткан. Анан жок, мен тиги кетпейм, мен шайлоого катышам деп болбой койгом. Бирок кандай шайлоого мен катыша албадым, сот бүтпөй туруп калды. Анан Жанар Акаев партияны баштап чыкты. Анан кийинки жылы кайра шайлоо болду. Революция болуп кетти деп атпайбы, жанагындай болуп кеткенден кийинки жылы шайлоо болду. Партияны баштап мага Германиядан эме келген, агреман. Макулдук. Элчи болуп кетишим керек. Макул болгом кийин. Бул эмелер Садыр Жапаров менен Панчек Ташиев айтканда. Анан шайлоо келип калды, бара турган адам жок баштап. Анан мен өзүм баштап барайын дедим. Элчиликке барбайм, мен ушу шайлоого барам дедим. Анан камчы үйүнө чакырды, резиденцияда. Кызык окуялар башталды окшойт. Анан бардык. Анан баргандан кийин ака коюп не кыласыз? Германияга барып эле мындай жакшы аксакал катары эле иштеп жүрбөйсүзбү? Деди. Убакыт келип калды. Койбой деп атат да. Анан кийин мен камчыга мындай дедим. Камчы, мына корабльдин капитанын билесиңби? Сен эмне дейт. Айдым, корабль чөккөндө дагы капитан мындай таштап качпайт. Чогуу чөгөт, аягына чейин турат. Эгер партия өтпөсө, мен өзүм ошол менен тиги менин партиянын эмес, мунун жеке утулушум болот. Мен өтпөсө да барам. Анан камчы мындай деди да. Ушу камчынын эмеси бар, ушу мен билет. Интуитивно. Өмүрбай ака, сиз жакшысыз, жакшы адамсыз. Сизди сыйлайбыз. Бирок баары өтпөйсүз дейт.
Meni сыйлашса, жакшы көрсө эмне үчүн өтпөйүн десем, жана мен сөзүмдө айтты. Азыр эл башка. Аны интуитивно сезип атат. Азыр глобализм кризис болду, либерализм кризис болду, оңчулдар, улутчулдар эмелер мындай бүт дүйнө боюнча мындай өсүп атат деп мындай анализ деп айтпай эле, азыр эл башка. Сиз жакшысы сыйлашат элди. Бирок өтпөйсүз, анткени эл башка деп ошол мындай аралашып жүргөн адам сезип калат да. Ошол сезип өтпөйсүз деп айтты. Жок, мен коёмун дедим, өтпөй калдык. Кийин кол салуулар да болду. Анан кайра сунуш түштү. Элчи болуп иштеп бериңиз деп. Анан койдум, өтпөдүм. Утулдум. Эмне кылыш керек? Көп айтат, ушул жерде туруп до конца теги кыйкырып жүрө беришим керек эле дейт. Мен бүгүн режимге же бир саясатчыларга иштеген жокмун. Мен Кыргызстандын өкүлүмүн, Кыргызстан үчүн иштеп атам. Анан мен бийликти сындадым эле деп пенсиядан баш тартпайм. Бийликти сындадым эле деп мамлекеттик кызматта деле иштеп жүрүшөт оппозиционерлерчи. Бүт дүйнөдө эле кызматынан баш тартпайт. Эми бул мамлекеттин, элдин иши. Эртең кызматтан кетип калсаңыз сындайсыз да. Азыр кызмат берип оозуңуз жабылып калды деп айтышат. Ооба. Кийинки суроолор болчу как раз. Мен ойлойм, тиги келсем, ушундай студия ачам дагы дааватчы болом. Светтик дааватчы. Жаштарга, аксакалдарга деле тигилже бул процесстер жөнүндө айтып, анан мамилелерди кандай жасаш керек, тигилже бул белгилүү адамдардын тиги мисалында айтам. Мисалы мен Ишон акага жана кылган мамилем. Ал мен оппонентим. Ал бизди кетирем деди. Жана аудиосун уккансыңбы? Исмаил Исаковду кармап чай берип төргө отургузуп койгула, Бектур тигиндей, текелерге көргөзөбүз деген да. Ата мекенчилерди текелерге көргөзөбүз деген. Мен мындай оппонентим. Он повержен. Менден сурап турат, кече мындай. Анан ошондо жанагындай сыйлоо, урматтоо сезимиң пайда болот эле. Ушундай адам ушундай болуп калды деп туруп, анан кийин мен аябай сезим болуп, коюңуз, кайрат кылыңыз, андай болбойт. Кийинчен эле референдум өттү. Аны мен аберин кетирген жокмун, чыгарып койгон бар телевизордон Конституцияны мактап сүйлөп бер. Тигил бул десем, жасамак. Жасаш мүмкүн, өзү ушинтип айтты, мен жасайбы, жасабайбы, ушинтип айткандын өзү мага опасыздык болмок. 2 ай отурду, кийин мындай бүт камалгандардын баарын убактылуу өкмөт чыгарды. Биз артка кайтып келели. 2010-жыл. Мындай эң сиз үчүн острый деп коелучу. Десе болобу билбейм. Ош окуясы. Убактылуу өкмөттө сиздин чоң күнөөңүз бар дешет. Бул айыптоолор чынбы? Ушул жала бүгүнкү күнгө чейин айтылат. Ооба. Ош окуясына жооп бериш керек деп. Биринчиден мен Бишкекте болдум. Конституциялык кеңешмеде иш алып бардым. Мен жана моралдык да жооп бербейм да, анткени мен жасай турган иштер эмес болчу. Анан криминалистикада жөнөкөй эреже бар. Кылмыш болгондочу. Мотив, кимге пайдалуу? Ким пайда көрдү или ким пайда көрмөк? Деп эң начинающий следователь да ошондон башта, анан бул кимге керек эле деп. Круг подозреваемых. Ошол адамдарды аныктап алып, анан ошонун ар бирин иликтейт. Ош окуясынын кимге кереги бар эле? Ошол окуяда саясатчылардан ким пострадавший болуп чыкты? Эң көп пострадавший мен болдум да.
Атамекендин рейтинги асманды тээп биринчиликти алат деп турганда ошондой уюшулду. Сөзсүз уюшулду. Атамекен рейтинги асман тээп турганда уюшулду, бизге жүктөштү. Биздин акырын гол араң өттүк. Анан кимге күнөөлүү дегенди мен мындай, кимге пайдалуу, кимге зыян? Пострадавший биз болдук. Эмне үчүн аны биз уюштурушубуз керек? Мен түшүнбөйм да, эмне үчүн мен уюштурушум керек? А ким уюштурду? Эми уюштургандар бар, мен анын баарын айта албайм. Бирок билесиз. Билем. А эмнеге айтпайсыз? Кызыктуу мындай жөн эле. Эми бул эл аралык мамилелер бар. Азыр эмессиз, Мен элчисиз. элчимин, эл аралык башка мамлекеттен аралашкандар болгон. Кыргызстанда ошол шайлоодо бир 20дан ашык партия катышты. Бир эле партияны Россиянын телекомпаниялары, РТР да, биринчи каналы дагы, НТВсы дагы бир эле партияны жамандап туруп алды. Бизди исламист да деди, националист да деди. Болбогон мындай бири-бирине карама каршы келген айыптын баарын мындай жапты бир эле партияга. Мен жыйынтыгын өзөлөрү чыгарып алсын. 20дан ашык партия катышты. Чет элдик телерадио компания Россияныкы. Бир эле партияны жамандады. Мени анан Атамекенди. Исламист да деди, ошо издесеңер чыгат. Кантип биз исламист болуп калабыз? Көрдүң беле? Ооба. Исламист деп атпайбы бизди? Ошол учурда алар дагы бир маалымат чыгарган, марожорлук болгон да. Атамекен партиясы айрым мүчөлөрү алтын урдады деп Абдулла Юсупов да өзү да айткан экен. Сиз бул дооматка эмне дейсиз? Эми Абдулла Юсуповду түрмөдө жатканда кирип ушинтип айтып бер деген адамдар болгон. $2000 берген. Костюмду алып, чымды алып теледен киргизип тартышкан. Анан Абдулла Юсуповдун ким экени 11 кылмыш менен камалган. Ал кылмыштын баары 10-жылга чейин болгон Бакиевдин убагында. Бакиевдин убагында эле иш козголгон. Мына азыр дагы жакында камалды. Жакында эле камалды. Президент Садыр Жапаровдун атын сатып, генерал Камчыбек Ташиевдин атын сатып элдерди коркутуп, бизнесмендерди акча алып жүргөн экен. Дагы камалды. Мында жана оңолбойт деген сөз ушул да. Ал чыныгы жүзүн көргөздү. Эми ошону герой кылып, ошону мындай айтат. Эгер түрмөдөн чыгарабыз или жакшыраак камерага которобуз десе, азыр любой адамды жамандап берет. Ошондо $2000 эле. Эми андан башка демелер болсо керек. Мен бир передачасына гонорарын айтып атам да. Анан кийин ошол уюштургандар айтты. Мен мындай кечирип коюңуз, ушуну биз туура эмес кылган экенбиз деп. Биз билебиз, чогуу жүрөбүз. Элчиден кетсез, мындай көп айткан жоксуз го, ошол нерселерди ачыкка айтып берем деген ойлоруңуз барбы? Мындай эл билсин, тарых билсин деп. Ооба, айтам. Айтасыз. Айтам, азыр мен бүгүн көп адамдардын фамилиясын айта албайм. Эгер антип айта берсең, эртең тойго барганда да мен отура турган стол жок болуп калат. Батага барсам да отура турган стол жок болуп калат. Эгер фамилияларын айтсам, баарыбыз бир эл экенбиз, кичинекей эл. Топура баарыбыз бир жерге барып жүрөбүз да. Анан аны айтыштын мага бүгүн алардын фамилияны айтыштын кандай зарылдыгы бар? Анан көп мындай жамандагым келбейт да. Өткөндү мындай жамандагым келбейт. Бирок сабак болсун үчүн жана даават дегендей аттарын айтып жазам. Ячейканы Тикебай ячейканы алган, бөлүшүп алган деп эле жаза беришет деп. Кайдан? Эми аны берейин деген, өзү жооп берип койсоңуз деле болот. Биринчиден, ал ячейкадагы $20 миллион кимдики? Деген суроону бериш керек. Аны бирөө бөлүп алды дегенден мурунчу. Ал Бакиевдики болгон. Министр оборонасына берип, эми баары аралашканда катып кой. Могул жеңеңдики болот, могул тигиники болот деп анан ал жерден бир 6 миллиондой чыкты. Дагы башка Пак-Сак деген Ульяна Пак, алардын аттарына коюлган жерден ошол $20 миллион чыкты. Бул Бакиевдики. Ал эми айлыгы эмне? Уурдалган акчалар, коррупциялык акчалар. Аны өзү уурдап алып барып катып койсо дагы не алган экен? Жок, өкмөт мүчөлөрүн кадимгидей аралашып, аныкын кошо катышып жүрөт.
ушундай коррумпированный режим, коррумпированный өкмөт болгон. Эмне үчүн ошол 20 миллион алган адамды сөкпөйт, ошону алып туруп, анан кийин тиги өкмөттүн казынасына 20 миллион чип коргосу менен түшкөн. Туура, мен да шек санайм. 20 эмес 30 болгондор. Мен да шек санайм. 20 эмес 30 болгондор. 35 болгондор. Алгандар балким чөнтөктөрүнө салып алгандыр. Буну билбейсиз же билесиз? Эми биз билбейбиз. Биз барганыбыз жок да. Тергөө группасы барат да. Биз аны алып атканын деле билгенибиз жок. Жарыялап барышпайт да. Анан ысыгында алып кетелек деп барып басышканда. Анан мен коем алган жокмун. Даже ошол жанагы алды деп шек санаган адамдардан мурун ушул 20 миллион кимдики? Бакиевке келген бул деп аны сөкпөйт да. Ошо алгандарды жанагындай. Да, алып коюшу мүмкүн. Чөнтөгүнө салып коюшу мүмкүн. Мен жок дей албайм. Бирок 20 миллион доллар келип түштү да эмеге. Хисапка элге кайтты да. Анан эми ошону айта беришет. Ошокасы ясно болду. Божомолдоп айтсак канчада калды деп эсептейсиз өзүңүздүн жеке оюңуз? Эми билбейм, аны тиги бакиевтер айтыш керек эле да, мынча акчабыз бар деп. Биз балким келечекте курман сүйлөшүү менен подкаст алып калсак сурайык сөзсүз түрдө. Ал айтпайт. Ал айтпайт го, анткени аны каядын алдың деген сурап болот да. 30-50 деп озуну көп туруп айтып кое бериши мүмкүн, бирок андан сураш керек да. Аны каядын алдың? Айтабыз да сиз айттыңыз деп. Жок, тигини. Доллар 100 миллион долларым бар эле деп айтса, эл биз сурайбыз да. Тергөөчү сурайт. Кайдан алдың депчи. Кызыктуу. Ал ошо 20дан ашырбайт болуш керек ал делечи. Анткени 20сы далилденди да. Анан жокту кошуп кое албайт, анткени өзүнүн эмесин эметет, э. Анан эгер алган болсо, ошол тергөө группасы дейбизби, ошоларды далилдеп жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш керек. Макул. Кийинки суроого өтөлү. Ата журтуна байланыштуу жарым жыл болду Айтор Камчыбек Тажиевдин депутат иниси Шайырбек акени таптаган. Аны кийинки шайлоого үндөгөн пост чыгардыңыз экен. Эмнеден улам? Эми биз бир иш менен барып калган экен. Биз жардам бердик, сүйлөшүп отурдук, саясат жөнүндө, парламент, шайлоо жөнүндө. Анан айтып калды, кандай дейсиз, койсом болобу? Эми тажрыйбалуусуз, элди жакшы билесиз. Мен да акасы бийликте турсу, акасы дагы болуп алды деп айтпайбы? Бир сөз болгон да башындачы. Ооба. Анан дагы ошондой болбойбу деп сураганычы. Анан мен азыр аксакалмын. Сен коем десең деле мындай батамды бере берем. Кеңешкен бара берсем болот. Кеңешти кое берем. Айтып, бирок бата бере берем. Бул аксакал, мен аксакалдарды илгери 200дүү акшакал деп койшот эле го. Келгендин баарын эле тиги бата бере бересиңер деп айтабыз да. Андай эмес экен. Бул мындай мудрость экен. Адамдын көңүлүн калтырбаш керек. Кандай иш жасайм деп атса дагы чын ниетиңден батаны берип кое бер. Оң келсе тиги плюс минустарын айтып туруп, бирок бул мындай бата эле болгон. Бата. Жок, мен койсоң болот деп ойлойт да, болгону. Ошол постта жазылган да. Кандай болсо ошол эле болду. Камчыбек Кыдыршевич менен өзү мамилеңиз кандай азыр? Айда жылда бир чоң иш-чаралар болсо аны жолугабыз. Азыр камчы кол жеткис деп койбоймбу? Мен сураганын себебим 2010-жылы сиз бийликке келгенде, сиз да алардын катарында там Ташиев, Жапаров башында турган Ата журт партиясына куугунтук уюштурган экенсиз. Жада калса сиздер аларды жок кылууга чечим кабыл алганыңызды айткан экенсиз. Атама кездик интервью бергенде ушинтип айткан экенсиз да. Эми азыр Камчыбек Кыдыршевичти жакшы көргөн укам деп айтып жүрөсүз да, азыр эле айтып атпайсызбы? Буну кантип түшүнсө болот? Мен Камчы менен 5-жылдарда мындай жакшы иштедик, ал башка лагерде болгонуна карабастан. Жеке мамилелер. 2000-жылы мен шайлоодо коюп президент утуп алдым деп айтып атпаймынбы? Ошондо Жалал-Абадта митингде теги камчы уштурган. 2000-жылы.
Апасы батыр энелерди жыйнап, Барпыда абдан чоң эл жыйнап, мен жолугушумду камчы уюштурган. Ал өзүнчө мындай көз карашы бар, бизнеси болсо дагы. Анан өзүнчө көз карашы бар, ушундай саясий көз карашы бар жигит эле да. Ошондо мен таанышкам. Колдоп келипчи. Кийин да мамиле түз болуп жүрдү. 2010-жылы биздин партия акыркы болуп маарага келип парламентке өттүк. 18 добуш. Анан коалиция түзүлүшү керек. Конституцияга ылайык 15 күнүн ичинде. Бир партияга берет президент, анан 15 күнүн ичинде түзүлүш керек. Анан Атамбаев мени чакырбайт. Мен бир күн күттүм, 2 күн күттүм, кел эмкем биз революциячыл партиялар коалиция түзү деп сөз ушундай болгон да. Башында эле. Бирөөнү кошуп алайлык. Анан түзөйлүк деп. Анан жок, мен акырын Эмил Каптагаев эле чакырып резиденцияда бар жүрүп айтсам жок. Социал-демократтар Атамекенди коалицияга чакырбайт. Алар ата журт менен коалиция түзгөн атат. Деди. Анда макул деп. Келдим, анан биздин ага чейин Атамбаев биздин партиядан фамилияларын айтпай эле коеюн. Экөөчөнү чакырып, эгерде министрлериңер бар, акимдериңер бар, губернаторлор бар, көп адамдар кызматка келген да. Ошолар кызматта калсын десеңер, Текебаевди лидерликтен алгыла. Мандатын таштап, керек болсо Кыргызстандан чыгып кетсин. Ушундай шарт менен гана силер коалицияга киресиңер. Атамекен без Текебаева. Дептир. Анан ал кызмат үчүн мен баары төңкөрүп алып салат деп ойлосо керек да. Мен муну биринчи жолу айтып атам. Анан мен Болот шердин кабинетине бүт депутаттарды, жана кызматтагылардын баарын жыйнадым. Ушундай айтылгандар. Силердин тагдырыңар, жеке тагдырыңар биздин мамиленин мындай курмандыгы болгону турат. Текебаев жок болсо келгиле, анын башын алып келгиле деген да, мындай подарок кылып. Ошондо киресиңер деген. Тым-тыз. Эмне дейсиңер? Анан Дүйшөн Чотонов МЧС министри болчу. Ошол сөз айттым деди. Биз ушул кезге чейин көчөдө жүргөнбүз. Кызматы жок эле. Биздин лидерге мындай мамиле кылганга биз мындай жол бербейбиз. Бул туура эмес. Биз дагы деле көчөгө чыгып кете беребиз. Деди. Анан бирөкөө колдоп кетти. Балким ичинде башкача ойлогондор болгондор, бирок мындай айта алышпайт да. Анан добушка койдум. Бир добуштан биз оппозицияга кетебиз деп чечим кабыл алдык. Анда отурсам, камчы менен садыр. Эми ал кезде мен аларды камчы садыр дейт элем да. Азыр башка. Азыр Садыновду жейсиз, камчы. Бүгүнкү заманга тиешелүү болсо мен аларды сый урмат менен айтам. Ал кезде алар камчы менен садыр келишти. Биз чечтик, Атамбаевди билебиз, мындай кандай экенин билебиз. Ал туруктуу эмес, ишенимдүү эмес. Сизди жакшы билебиз. Биз анамыз, ата журт, Атамекен деп 3А деген коалиция түзөйлүк. Тиги 14 күн бир пастел өтүп кетет. Анан мандат сизге келет экен. Андан кийин биз түзөйлүк деди. Макул деп кол алыштык. Макул. Анан 14 күн өттү. Атамбаевге эч ким барбайт. Республикадан башка. Үчүнчүсүн таба албай атат. Третьим будешь дегенде да, үчүнчүсүн таппайт. Анан 14 күн өттү. Анан мен кабинетте отурсам, Атамбаев кирип келди. Ал размер чоң костюм кийет го. Ал ушунда сууга түшкөн тооктой болуп кирип келди. Мен аяп кеттим. Анткени костюм андан да чоң болуп көрүндү. Анан ушу кире берген босогодогу креслого отурду. Өмүкө иттик менден кетти, кечир деди да. Ушундай болду эле? Болгон, иттик менден кетти, кечир деди. Анан мен ошону эле күтүп турганмынбы? Анан революциячыл партиялар андай мындай деп сөз сүйлөйт да мага, келиштирет да. Анан макул деп мен макул болдум. Ал чыгып эле 24 айтып бериптир.
Эми бир күн калганда айтпас уят болот. Анан айтып жибериптир. Анан камчы менен Садыр кайра чуркап киришти. Азырга чейин унутпайм. Камчы айтты, Өмүрбек ака, биз сизди үлгү тутуп жүрсөк, сизге ишенип жүрсөк, сөзүнө турган, намыстуу, принципиалдуу саясатчы деп турсөк, сиз кидальчук турбайсызбы? Беткеле айтты. Бетке айтты да. Сиз бу кандай биз гүлгө берип атасыз деди да. Мен өмүрүмдө мындай сынган эмесмин да. Ошондо биринчи жолу сындым. Ушинтип эле отуруп калдым. Жооп жок. Кантип жооп бересиң? Кадимкидей. Жооп бере албайсың, эмне дейсиң? Анан отуруп калдым. Анан кыскасы коалиция урады, мен төрагалык өтпөй калып. Анан дагы келишти. 3 айын түзбөйлүкпү деп. Макул. Эми анан кийин камчы күнүгө айтты, ака, дагы сатып кетпейсизби? Күнүгө эскертип кетти, ака, сатып кетпейсизби деп. Өкүнөсүзбү ошо? Жок, мен уктурсаң, анан мен эми болгон иш болду деп коет го. Анан сөзгө жыгылгандан ушул болот экенсиң, унчуп албай калам. Анан баарын көзүнчө ака, сиз эле берди, не надежный деп. Анан ошо 2-3 күн өткөндөн кийин анан жарыяланып калды. Ата журт коалицияга кирип, мындай Атамбаев менен өкмөт түзө турган болду депчи. Анан камчы айтат, мен азчылык кылып Садыр менен камчы 9 адам болуп калганбы, көпчүлүгү 19 адам, 20 адам добуш берип, биз азчылык болуп калдык ака, эмне кылат элек? Азчылык болуп калды. Чын эле ошондой болуп калды. Алар менен ким иштеген мүчөлөр менен иши кылып азчылык болуп калып ата жүз кирип кетти. Анан кийин камчыга айттым. Ука, эми баягы сөздү мындан кийин айтпа, бир болдук деп. Ошентип бир болгонбуз деп койбоймунбу? Бирок мындан кийин мамилеңиз начарлаган жок, жакшы эле калды. Жок, камчы менен мамилебиз жакшы болду. Алар түрмөгө отурганда да бардым. Садыр чакырганда барып, показания да бердим алардын пайдасына. Анан билгендеримди айткан жокмун. Мисалы, показания берем десем эле мындай анча-мынча аларга зыяны тие турган нерселерди айткан жокмун. Биз аягына чейин чогуу эле жүрдүк. Аягына чейин кеп жанагы айткан ал ата журт. Ата журт фракциясы анан камчы экөө башкада. Ата журттан 11 арнамыздан бөлүнүп чыгышты. Ата журттан да бир экөөлөр мындай бөлүнүп. Просто мындай окусам ошондой сезилип кетти да. Эми мындай фракциялар бөлүнгөндө албетте деги президент тарап, өкмөт партиялары мындай бөлүнсөң сүйүнүшөт да. Ата мекенде деле анан мен алыш ошо ойдон токтоп калган жок, төрагалыктан. Депутат болуп келгенде жаш депутаттарды чакырып фамилияларын айтпайын бирөө. Эркиндик бульварынан 3 комнат үй беребиз жаңы чыгып аткан үйдөн. Текебаевтан чыгып бизге кошул аны эмеден алыш керек деп. 3-4-өнө 250-ден 300 миң долларга чейин убада беришип, мен төрагалыктан алганга мындай аракет башталды да. Макул болгон жоксуз. Жок, эми алар айтып келип атат да. Мага ушундай кылды деп, мындай эме порядочный мындай адам сатылбайт. Анан келип атат, бирөө таң калып келди. Мен сиз менен тизмеге коштуңуз, сиз менен депутат болуп келдим. Анан мен акча алсам уят да деп айтып келип атат. Анан бол деп алар экөөчүн айтты да. Анан не кылды? Грамотыл эркин айтат. Алымбеков. Мындай раковый опухоль башталганда эле алып койбосо мындай ким билет да, ким болуп кетет. Ошон үчүн фракциядан чыгарганды чыгарыш керек, чыгарбаганды да бир нерсе кылыш керек деп, бир бөлүгүн ошол бир экөөнү фракциядан чыгардык. Азырга чейин эмне үчүн чыгарганды мен айтпай келдим эле кээ бирлерди. Ошон үчүн фракциядан чыгардык, алардын добушу болбосун үчүн. Бир экөөнүн мандатын аякпай кызматка кетирип, мандатын башкага өткөрүп бердик. Анан ошентип, анан бир экөө калды, алар эми азчылык болгон үчүн чыга албай калды, бирөө экөө.
Анан партиянын, то есть фракциянын ичинде стабилдүүлүктү анан ошентип сактадык. Эми бийлик, Ленин айткан, өзүн өзү коргой албаган бийлик бул бийлик эмес деп. Кыргызча которулганда ушундай болот да. Анан бүгүнкү бийлик өзүн өзү коргоп атат. Мен жана фракцияда кантип коргогонун айттым го. Коргобосоң баары эле келип косула берет да. Бүгүнкү бийлик коргоп атат. Бийлик деп калыпсыз, мен Атамбаев тууралуу суроо бергим келип атат. Көбүнчүлөр айтат экен да, Атамбаевдин келишине эң чоң салымды сиз кошконсуз деп. Анан президент катары ишине кандай баа бересиз? Ушул эгер бул чындык болсо, ошо чоң салым кошконуңуз өкүнөсүзбү? Мен ачык айтайын. Атамбаевди мен айласыздан колдодум. Мен да коеюн деп штаб ачып отурдум. Адам аз келди. Каражат жок болду. Элдин баарын ал премьер-министр болуп жүргөндө дайындаган экен. Убактылуу өкмөт болуп турганда биз конституция жазып атканда ал адамдарды дайындаган, гос ишканалардын жетекчилерин дайындаган 1000 канча адамдычы. Баары ушул жакка барды, мындай карасам, тиги мен команда түзүп алып, кайра жанагындай акыркы орунду алып келдик да. Жанагындай окуялар болуп кетипчи. Анандай эффективдүү шайлоо өткөрө алгыдай эмес үчүн утулгудаймын. Анан ал Атамбаевдин пайдасын алдым деп добушубузду бөлбөйлүк деп жарыяладык. Фракциядан туура көрдү. Өзү обычно ушинтип эмесин алганда проплаченный болот, ар кандай учурлар болот го. Сиздики кандай болгон? Чын эле өзүңүз чечимиңизди алдыңыз беле же бир нерсе бердиби? Жок, мен Атамбаев койсо кое берсин дептир. Ал билди мен алсыз өтпөй турганымдычы. Анан биз алдык. Ал кезде эме ата журт өкмөт болчу. Көп айта берет да, Текебаев бийликке келдиң, эмне кылдың депчи. Өкмөт ата журт болчу Атамбаев менен кошо. Биз оппозиция болчук. Анан өкмөт камчы эме коюп калды президентке. Эми аттарын айтпайын, анын фракциясы тиги эмени колдоп чыгышты баягы. Атамбаевка кошулабыз дегендерчи. Кошулуп кеткендер. Атамбаевди колдоп чыгышты. Сиз ошол салым кошконуңуздан кийин Атамбаев сизге мындай жакшыраак мамиле кылып баштады, өзү көбүнчө саясаты ушундай го. Эгер ким мени колдосо, мен аны кийин колдобойм деп же тескери болдубу? Бир ошо президенттик шайлоодон кийин ата журт коалициядан чыкты. Атамекен кирди да, биз ошол 3 жыл бийлик партиясы болуп, аз добушубуз менен бийлик партиясы болуп жүрдүк. Анан уруш эмне үчүн чыкты анан? Эми ал көп. Аны ага өзүнчө айтыш керек. Өзүнчө подкаст атыш керекпи? Эми ал көп. Ошо Кумтөр да бар ал жерде, темир жол да бар. Мисалы азыр Кумтөр жөнүндө айтып коеюн. 6 фракциянын лидери бар эле. Баарын топтоп биз ынтымак элек оппозициядагылар менен деле. Анан Кумтөрдү алышыбыз керек деди. Садыр Жапаров комиссиянын төрагасы болуп, жана докладдарды жасап жүргөн. Анан биз алышыбыз керек. Аны үчүн кандай кылыш керек? Мен жана дорожный картасын чийдим, 3-4 закондорду киргиздим. Саботаж, внешнее управление деген закондорду киргиздик. Анан баарыбыз бир болушубуз керек дедик. Анан ким жоопкерчиликти алат деген баары сүйлөшүп туруп, мага жоопкерчиликти койду. Сиз жоопкерчиликти аласыз, ушул ишти башкарасыз деп. Анан президент колдобосо ала албайсың да. Фракция колдогону менен. Анан мына жаса деп коюп, бияктан саботаж кылып туруп алган болсо, мындай эч нерсе майнап чыкпайт. Анан Атамбаевка кирдим. Ушундай эми президент колдобосо, бул комиссия эч нерсени чече албайт. Сиз колдоңуз, мына мени сунуш кылды десем, ал айтты, менин оюмча Албек деген мен жакшы тааныбайт элем. Эми Атамбаевдин мурунку завкозу ошол кезде тиги Манас директор.
Албек деген жигит бар, экономиканы укмуш билет, суудагы балыктай эле мындай разбираться этет. Ошого мындай тапшырайлык деп көрдүм, мындай ал аны кайтарып алганга кызыктар эмес экенин. Анан андай болсо ошого бер дедим. Анткени мен төрага болуп баштаган менен жана камчы тиги садырлар деле мындай колдоо таппай калды дейм баардык жактанчы. Анан анда бирок айтып сындап жүрдүм. Анын баары YouTube'да бар. Ал легендар эмелер го дейм видео. Акырындан отуп анан жанагындай конфликтке жетти да. Ушул баары өсүп бара жатып, дагы көбөйлөр кошулуп атып конфликтке жетти. Эми көрүң, башынан эле тиги жаман жеринен жыртылган дегендей, шайлоонун эртеси Текебаевдин башын алып келсеңер, мен силерге кызматта калтырам, коалицияга киресиңер деп айткандан ашкан душмандык, ошентип айткандан ашкан душмандык болобу? Бул окуялардан кийин Атамбаев менен жолуктуңуз беле? Кийин чогуу эмеде жүрбөдүкпү, коалицияда. Силер ушул тема жөнүндө талкууладыңыздар беле? Ооба. Кайсы? Жок, аны айткан эмесмин. Азыр мен айтканда ага айтпайсың да. Аны айтсаң жаңжалдаш үчүн айтасың. Анан мамиле оңдош үчүн Трамп деле айтып атпайбы? Путинди жаманда десем, мен жамандабайм, анда сөз болбой калат. Сделка болбой калат дегендей. Анда сделка болбой калбайбы? Бирок айткыңыз келеби? Өзүнөбү? Жок. Анын да жакшы жактары бар. Мен абсолютту жаман адам болбойт. Абсолюту да жакшы адам болбойт. Сенин бир эле сапатың бир ситуацияда жакшы сапат деп эсептелинет, башка ситуацияда жаман сапат катары көрүнүп калат да. Бир эле касиетиң. Ошон үчүн ал сенин кайсыл жанагы кайсыл жагынан жарык бергендей эле да, ар кандай ситуацияда бир эле сапатың ар башка мүнөздө болуп калат. Анан Алмаздын да жакшы жактары бар. Мен аны мындай көрдүңбү, жамандаганда Атамбаев деп айтып атам. Аны мындай жакшы сүйлөгөндө ал жөнүндө Алмаз деп айтып атам. Анткени Алмаз ушинтип сүйлөшөт элек да. Анда жакшы жактары бар. Кече Такаев эмнени сунуш кылды? Трансалтайский союз деппи бир. Мен түшүндүм. Анан Алмаз аны мурун эле жана Алтай эмнеси деп, Алтай тилдүү элдер деп конференциясы деппи? Эсиңде жокпу? Мен аттарын эсимде жок, бирок бул эме иштер жөнүндө мен эсимде. Алтай тилдүү элдердин бир бирикмесин уюштуруп, Кыргызстанга келип жиналыштарын өткөргөн. Мына ошол ойду бүгүн Такаев кече Кытайга барганда айтты. Трансалтайлык бир чоң. Алтай деген Россияда эле эмес да. Казакстанда бар, Монголияда бар, Кытайда бар. Бул абдан чоң регион, биздин мекенибиз. Мындай айтканда. Биздин мекенибиз. Өз саясий карьераңызда мына көп эле карама-каршылыктар болду, бир менен туруштар болду. Бирок сиз өзүңүз үчүн эң мындай чоң душманым деп кимди эсептейсиз? Непорядочно, подло, низко поступка кылган адамдар бар. Бирок Жок, мен алардын аттарын айтпайм. Ошол ренжитет. Берки чабышып жүргөндөр, мисалы жанагы эмени бирөө айтат деги. Юсуповду сүйлөткөндөр бирөө айтат да. Өмүрбек ака, сиз тапыратып эле бизди уруп келип атасыз дейт. Анан биз дагы таш-баш алып урабыз да дейт да, жана жасагандар айтып атат да. Анан алар менен мамилем жакшы, анткени мен аларга нападать эттим. Биз чын фактылар менен. Алар айтат, эмне кылабыз дейт, тапыратып эле келип атасыз, кой дегенге көнбөйсүз. Анан биз кол полго тиген таш менен урабыз да дейт. Анан мындай ачык чабышкан адамдар менен тил табыш жеңил. Анткени аны сен заставить, мындай ситуация заставить этет, айтып бири-бири менен чабышкангачы. Анан жаныңда жүрүп, сага бирди сүйлөп, анан мындай подлойлук кылган адамдар мисалы кечирбейсиң. Ачыкча эр чекишпей, кыргызда ошон үчүн жана макал калганда, эр чекишпей
бекишпейт деп. Аха. Ачык болгон ал жумушчу көрүнүш деп койсо да болот да парламентте. Фамилияларын эмнеге атагыңыз келбейт? Мындай сизге ушунчалык болду, поступок кылды, бирок Эми болбойт кам алардан наримаң жок болуп калат го. Мындай отурганда айтышым мүмкүн, анан публично алардын да балдары бар дегендей. Алардын күнөөсү эмне, туугандары бар. Анан жөн эле мындай жамандап койгон. Аны мен аны мындай документ менен көргөзө албайсың. Туурабы? Жөн эле айтып койсоң, сага жөн эле жооп берип коет. Ал жагы да бар. Зачем? Азыр эч ким сөздөн калбайт да. Бир нерсе десең, А десең Б дейт. Эми биз макул хейт эмес, жетишкендиктер жөнүндө мындай көп кеп кылып келе, эми акырына жакындап барып атабыз барган сайын. Саясатта кыргыз эли үчүн эмне кылып бердим деп сыймыктан аласыз. Мындай жана айтасыз го, элдер көп көрбөйт деп. Көрүш үчүн эмне деп айтып кетесиз? Бир аз айтып кетип түшүндүрүп кетсеңиз, мына элибизге да түшүнүктүү болот. Ошол эле сөзүмдү кайталайм. Кыргызстандагы коомдун, бүгүнкү коомдун калыптанышына, кыргыздын улуттук мүнөзүнүн калыптанышына салым коштум. Оң жагына дагы, терс жагына дагы биздин мындай түздөн түз мындай жоопкерчилигибиз бар. Оң жасагандар болду, терс жактарды өзгөртө алганыбыз жок. Бирок мен бүгүнкү кыргыз элинин улуттук мүнөзү менен сыймыктанам. Сыймыктансак болот. Мен өзүм педагогмун, мугалиммин дегендей, муну сантиметр менен өлчөй албайсың. Муну килограммдап теге өлчөй албайсың. Муну кармап көрө албайсың. Жана Кудайды акыл менен сезет дегендей, муну ушул акыл эс менен гана мындай сезсе болот. Анын үстүнө мен 30 жыл, 3-4 жыл коалициянын мүчөсү болдум, жөн эле депутат болдум. Калган өмүр бою мен оппозицияда жүрдүм да. Анан 30 жыл мурун жашап койбойт белең, кандай кылбайт белең, мындай кылбайт дегенде суроо бирөөлөр атайын деп жазат го. Эмне кылып коюшум мүмкүн эле мисалы. Мен сизде дагы бир суроом бар. Айтып котком, саясатчылардын көбүнчө адамдар орусча айтмакчы безбожники деп. Кудайдан кабары жок, же болбосо алар мындай ушунчалык көп нерсе даяр адамдар. Бирок сиз жана башында окуяны айтып кеттиңиз, мен жолум мечиттен башталгандай депчи. Өзүңүздүн жашооңузда Кудай кандай ролду ойнойт? Деги деле ишеним. Мен мусулманмын. Бирок намаз окуй элекмин. Бирок ниетиңизде бар. Ниетимде бар. Эми мындай беркинде айт намаздарда, тиги жаназа болгон жерлерде мындай туруп аралашып эле жүрөбүз. Мындай регулярдуу мындай намаз окуй элекмин. Бирок эми эртеби кечпи ниет бар дегендей. Жакшылык иштин эрте кечи жок. Анан Кудайга мен мындай мен Кудайды бир аз башкачараак көрөм да. Жана классикалык исламчылдар бар го, мусулмандар. Да, аларды угуп турсам, алардын Кудайы бир аз чектелгендей болуп көрүнөт да. Мен Кудайды тааныйм, ал мындай глобалдуу деп коет. Ал абсолюттуу деп коет. Ал жанагындай ал сен сакал кийип сакал коюп жүрөсүңбү, коюп жүрбөйсүңбү деп ошого карап адамга баа берген Кудай бул өтө эле мындай адамдай эле болуп калып атпайбы? Ал үчүн кандай айырмасы бар? Сакалы жок адамдар бар. Туурабы? Бул диниңизде бирок эме да, бул обязательно эмес. Бул көбүнчө эме да. Эми түшүнүктүү да. Жок, алардын оюнча мен тигилер башкаларга да ушул аларды боюнча ушул Кудайдан кеңири. Эгер мен тиги адамдык сапаттары менен сүрөттөп бер десең, чубак айтканда эч убакта эрте кеч жок. Намаз окуп ниет болуп эметсе, Кудай кабыл ала берет дегендей, бул Кудай биздин Кудай бул айкөл. Ал мындай мелочный эмес. Сенин тиги жасаган иштериңе карайт да, кылган адамдарга кылган жакшылыгыңа карайт.
Ошентип ойлойм. Анан жанагындай формалар бул формаларды мен мындай аны жамандабайм, ар кимдин өзүнүн иши. Бирөө ошондой түшүнөт динди, экинчиси башка түшүнөт. Бирок мен өзүмдү мусулманмын деп эсептейм. Эми акыркы суроолор сиздин элчилигиңиз боюнча бергим келип атат. Элчи болуш жактыбы? Германияда жашоо сизди канчалык өзгөрттү мындай? Пенсия кандай болуп атат? Мен биринчиден жергиликтүү жана интрига дегенде жергиликтүү ошондой окуялардан жогору көтөрүлө алдым. Мен ал жакта Трамп менен тиги Мерстен, Макрондон ылдый түшпөйм. Ошолорду аңдып, ошолор эмне болуптур деп, ошолор боюнча окуйбуз, бияка жазабыз аналитика. Сүйлөшкөндө да ошол жөнүндө сүйлөшөсүн. Мага ошо геосаясат өзү илгертен эле мага ошол жагат. Конкреттүү асан үшөөнүн ортосунда мамилелерди аңдыбай, ал жерде башка предмет кызыкчылыктын бул иш дүнүйөсү ушундай экен, мага бул жумуш жакты. Жумушуңуз тууралуу көрсө сиз мына элчи катары мөөнөтүңүз бүтүп, анан дагы бир жыл уланткан экенсиз да. Демек чын эле жагыптыр да. Бүткөндөн кийин дагы улантканга же болбосо ушундай аракет кылганга эмеңиз барбы? Каалооңуз? Же ушу мен бүттү дейсизби? Биринчиден мен карьердик дипломат эмесмин. Мен саясий дайындалгам. Дүйнөдө мындай институт бар. Саясий дайындалмалар, политические назначенцы деген. Ошон үчүн президент чечим кабыл алат. Мен мындай конкреттүү эч нерсе айткым келбейт. Президент чечим кабыл алат. Макул. Жооп, ответ засчитывается. Өмүрбек Шекешевич, сизге келип ар бир ушул суроолорума жооп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Мен сизди көптөн бери эмоционалдуу көрө элек болчумун. Бүгүн жакты. Эмоционалдуу көп жоопторду эскере алып, мен жаш үчүн көп нерсе жаңы ачылды да, жаңы. Биздин адатыбызда ошол акырында жалгыз суроо бар. Биздин подкастыбыз менен тиешелүү. Эмне десе? Биздин подкастыбызга тиешелүү бир жалгыз суроо бар. Ооба. Ошо менен берип бүтүрөбүз буюрса. Сиз эки суроо экен. Накта деген сөздү биринчиден кандай түшүнөсүз? Накта деген сөздү мен билем да. Чыл, таптаза, однородный. Накта деген однородный. Примеси жок. Накта, таптаза, накта. Настоящий. Экинчи суроом, Кыргызстандагы эң накта саясатчы сиз үчүн тарыхында же болбосо азыркыга чейин болгондор бул ким? Менимче таптаза саясатчы болбойт го мындай. Таптаза мындай накта 100% болбойт го. Премиси болот да эми. Алтынды да 3 девятка, 3 девятка, 4 девятка деп коет го. Макул, андан нактараак. Андайлар көп. Коммунисттер да болгон. Саясатчылардын мындай публичный саясатчы дегендер бар. Номенклатуралык саясатчы дегендер бар. Өмүр бою өлгөнгө чейин мамлекеттик кызматта жүргөндөр деле алар өзүнчө саясатчы. Анан просто мындай эл алардын саясатын, приемдорун, чабыштарын билбейт. Ал жана төшөктүн ичинде дегендей ал билинбейт. Публичный саясатчылардыкы ал көзгө көрүнүп турат. Андай планда саясатчылар көп. Мамлекеттик жетекчи кызматтагылардын көбү эле саясатчы катары кабыл алса болот. Менде бир ой пайда болуп калды. Суранычым, элчилик бүткөндөн кийин эгер сиз каршы болбосоңуз, аттарды атап баштайм деп атпайсызбы? Мага бул кызыктуу. Аттар менен толук ачыкталып турган подкасттын уламышын тартканга сиз кандай көз караштасыз? Мен кээ бир окуяларды айтам, бирөөнү жамандаш үчүн эмес. Мындай сабак болгондой, жана дават дегенде сабак болгондой айтам, бирөөнү жамандаш үчүн эмес.
Ошондой сөзсүз, албетте. Көрүүчүлөрүбүз үчүн сөзүңүз берип калды, билесиз, бул атайма приемный видеого айтып. Ошондуктан сизге рахмат келип бергениңизге. Ийгилик. Адаттагыдай бизде накта коноктор, накталып турчу накта маектер. Анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.